Саламатсыңарбы балдар. Информатикадан 7-нче класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Силер менен кайрадан жолугушуп турганга абдан кубанычтамын. Биз өткөн сабакта силер менен бирдикте Python программалоо тили, анын тарыхы, өзгөчөлүктөрү жана алгач ишке чегерүү кандай боло тургандыгына токтолгонбуз. Келгиле, кайрылып өтөбүз. Python тилин 1991 жылы Нидерландык программист Гвидо ван Россум негиздеген. Python программалоо тили бүгүнкү күндө жогорку деңгээлдеги өнүккөн программалоо тилдеринин бири. Python программалоо тилинин интерпретатору эки режимде иштей алат. Биринчи бул интерактивдүү режимде чакыруу сапчасы аркылуу. Мында ар бир берилген буйруктун жыйынтыгы дароо аткарылат. Экинчи бул программалык режимде. Программа адегенде файлга сакталат, пай кеңейтилишинде, андан кийин гана толугу менен ишке ашат. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Python программалоо тилинин алфавити, идентификатор, кызматчы сөздөр жана берилиштердин типтери. Бүгүнкү сабакта Python программалоо тилинин алфавити, кызматчы сөздөрү, идентификатор түшүнүгү, берилиштердин типтери жөнүндө маалыматтарды алабыз. Адегенде Python программалоо тилинин алфавити жана кызматчы сөздөрүнө токтололу. Башка программалоо тилдеринде эле Python программалоо тилинин өзүнүн алфавити бар. Программалоо тилинин алфавити деген эмне? Программалоо тилинин алфавити бул программаларды жазуу үчүн колдонулган символдордун көптүгү. Программалоо тилинин алфавитине эмнелер кирет? Программалоо тилинин алфавитине латындын чоң жана кичине тамгалары, араб цифралары жана атайын белгилер. Атайын белгилерге эмнелер кирет? Сөздүн астын сызуу, тегерек, чарчы кашаалар, арифметикалык амалдар жана решетка. Бул бир саптан турган комментарийлердин башталышы жөнүндө маалымат берүүчү символ. Демек, атайын белгилерге биз математикалык амалдар дедик. Биз математика сабагында билебиз. Кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү амалдары. Мына ошол амалдар Python программалоо тилинде кандай жазылат? Кошуу түрүндө, кемитүү түрүндө, көбөйтүү жылдызча түрүндө, бөлүү таякча түрүндө берилет. Мындан сырткары барабарсыздык белгилер бар. Чоң деп жазылат, кичинекей түрүндө жазылат. Чоң же барабар деген чоң капталында барабар, кичине же барабар деген кичине капталында барабар. Барабар эмес деген бул илеп жана барабар түрүндө. Анан барабар деген чоңдуктарды салыштырууда барабар белгилери менен аныкталат. Ошондой эле алфавитке курама символдор кирет. Курама символдор деген эмне? Бул бир нече саптан турган комментарийлердин башына жана аяк жагына коюлуучу тырмакчалар жана апострофтор. Демек, биз Python программалоо тилине алфавити деген эмне экен, алфавитке эмнелер кире тургандыгына токтолуп өттүк. Эми кызматчы сөздөр деген эмне? Программалоо тилинде бир маанини түшүндүргөн бир нече ар түрдүү символдордун чынжырчалары бар. Мындай символдордун чынжырчасы кызматчы сөздөр деп аталат. Төмөнкү таблицада Python программалоо тилинде программа түзүү үчүн колдонулуучу негизги кызматчы сөздөр берилген. Таблицанын сол мамычасында Python программалоо тилинин кызматчы сөздөрү жазылып турат, оң мамычасында кызматчы сөздөрдүн мааниси түшүндүрүлгөн. Демек, and, жана, break, үзүү, elif, антпесе эгер, else, антпесе false, жалган, float, анык, for, үчүн, if, эгер, input, киргизүү, integer, бүтүн, list, тизме, not, жок, or, же, print, чыгаруу, string, саптык, true, чын, while, chain. Бул ар бир кызматчы сөздү
кийинки мындан аркы өтүүчү сабактарда токтолобуз. Жана ар бири эмне кызмат аткарат, кандай жазыла тургандыгы жөнүндө кенен маалыматтарды алабыз. Мындан сырткары дагы Python программалоо тилинде идентификатор түшүнүгү жана берилиштердин типтери бар. А дегенде идентификатор деген эмне? Программада өзгөрмөлөрдү, функцияларды, модулдарды же башка объекттерди баяндоо үчүн колдонулуучу тарабынан ысым ыйгарылат. Бул идентификатор деп аталат. Идентификаторлор тамга, цифра, сызыкча белгилердин тобунан турат. Бирок кызматчы сөздөрдү колдонууга болбойт жана цифра менен башталбайт. Келгиле, төмөнкү берилгендердин кайсынысы идентификатор боло алат? Ар бирине токтолуп өтөбүз. А. 1 Z. Бул идентификатор боло албайт, себеби сан менен башталды. Б. Сызыкча 1 Z. Бул идентификатор болот, себеби сызыкча менен баштоого болот. В. Бош орундук. Бош көптүк деп атат. Бул идентификатор боло албайт. Г. Ура. Идентификатор боло алат. Мына ушул жерде айта кетүүчү нерсе, орус жана кыргыз алфавитиндеги тамгалардан түзүлгөн сөздөрдүн жардамы менен идентификаторду колдонсо болот. Бирок көпчүлүк учурда муну сунуштабайбыз. Д. Z кемитүү 1. Бул амал болуп аткандыктан идентификатор боло албайт. Е. Элса. Бул идентификатор боло албайт, себеби кызматчы сөз. Ж. Сумма. Идентификатор боло алат. З. Сумма. Бул да идентификатор боло алат. И. Дата. Идентификатор боло алат. К. 1 Ф. Бул идентификатор болбойт, себеби 1 саны менен башталат. Л. N3. Бул идентификатор болот. М. 3N. Бул боло албайт, себеби 3 деген сан менен башталды. N пробел 3 болот. Бул идентификатор боло албайт, себеби пробел ортосунда кошулуп жазылып атат. О. N плюс 3. Бул идентификатор болбойт, себеби дегенде туюнтма болуп калды. П. Сызыкча 1, сызыкча 4, сызыкча 5, сызыкча А, чоң А, Б, 12, сызыкча А, С, 5, 5, 5. Бул идентификатор боло алат. Демек, идентификатор деген эмне? Анан идентификаторго кандай мисалдар боло алат экендигин токтолуп өттүк. Python программалоо тилинде ар түрдүү типтеги берилиштер колдонулат. Төмөнкү таблицада берилиштердин аталышы жана түшүндүрмөсү берилген. Биринчи, бүтүн типтеги чоңдуктар бул int типинде баяндалат, башкача айтканда integer кызматчы сөзүнөн кыскартылып алынган. Экинчи, анык, чыныгы сандар же болбосо бул float типиндеги сандар. Үчүнчү, саптык чоңдуктар бул str же болбосо string сөзүнөн кыскартылып алынган. Төртүнчү, бул логикалык типтеги чоңдуктар бул bool, boolean деген сөздөн кыскартылып алынган. Демек, биз 4 типтеги берилиштерге токтолдук. Мындан сырткары дагы башка берилиштеги типтер колдонулат, бирок мектеп курсунда силерге тиешелүү негизги жөнөкөй типтеги берилиштерге токтолуп өттүк. Эми ар бирине токтолуп өтөлүк. Биринчи, бүтүн сандар кандай сандар? Бүтүн сандар int типинде белгиленет. Мисалы, -23, 0, 12 жана башка. Бүтүн сандарга натуралдык сандар, 0 саны жана натуралдык санга карама-каршы болгон сандар келет. Бөлчөгү жок сандар бул бүтүн сандар болот. Экинчи, анык сандар кандай сандар? Анык сандар float типинде белгиленет. Мисалы, -12,5, -3,7, 12,4, 14,7 жана башка. Анык сандардын бүтүн бөлүгү бөлчөк бөлүгүнөн чекит менен ажыратылат. Мында чекитке чейин же чекиттен кийин жок дегенде бирден цифра болуусу керек. Анык сандарды жазуудагы цифралардын ортосуна пробел коюлбайт. Үчүнчү типтеги чоңдук саптык чоңдуктар. Тырмакчалардын же апострофтун ортосуна жазылган каалагандай символдордун удаалаштыгы бул саптык чоңдуктар болот.
Сап өз ичине клавиатурадан терилген каалагандай символдордун удаалаштыгын камтыйт. Мунун ичине кыргыз алфавитиндеги тамгалардан куралган сөздөр да кирет. Мисалы, print кашанын ичинде тырмакчага алынып салам. Же болбосо print кашанын ичинде апострофка алынган салам. Демек, бул эки мисал тең саптык чоңдукка мисал боло алат. Кааласак тырмакчага алып жазсак да болот, кааласак апострофка алып жазсак да болот экен. Эгер чоң өлчөмдөгү текст, башкача айтканда бир нече саптан турган текст жазыш керек болсо, 3 тырмакчага же 3 апострофка алынып жазылат. Мисалы, print кашан ачабыз дагы 3 апостроф койдук. Айдаркай Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназия 2019 жылдын 4 мартында Айдаркай Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейи деп аталды. 3 апострофты коюп, кашаны жаптык. Демек, бул татаал сүйлөм болгондуктан 3 апострофты колдонуп жыйынтыгын алабыз. Төртүнчү типтеги чоңдук логикалык чоңдуктар. Логикалык чоңдуктар бул тибинде берилет. Логикалык амалдарды аткарууда чын же жалгандыгын тиешелүү түрдө true же false менен чыгарат. Мисалы, А барабар 25, Б барабар 5 болсун. Төмөнкү таблицадагы берилген туюнтманы, программа туюнтманын маанилерин койгондо жыйынтыгы эмне чыга тургандыгын аныктап көрөлүк. 25 кичинекей 5. Жалган. Демек false. 25 чоң 5тен. Чын true. 25 барабар 20-га. Жалган. Демек false. 25 барабар 5. Жалган. Демек false. 25 барабар эмес 5-ке. Чын. Демек true. Логикалык амалдар татаал эсептөөлөрдө логикалык байламталар менен колдонулат. Алар and жана or же not таануу, жокко чыгаруу аркылуу ишке ашырылат. Мисалы, А өзгөрмөзү бул чын болсун true, Б өзгөрмөзү бул жалган болсун жыйынтыгы false. Анда төмөнкү таблицаны иштетип көрөбүз. Чын жана жалган. Жыйынтыгы жалган. Чын же жалган. Жыйынтыгы чын. Чынды таандык, жокко чыгардык, демек жалган болот. Башка программалоо тилдеринин Python программалоо тилинин бирден бир айырмачылыгы программада колдонулган өзгөрмөлөр баяндалбайт. Биз билген Pascal программалоо тилинде программага керектелүүчү өзгөрмөлөрдүн баары жогору жакта var, variable кызматчы сөз менен баяндалчу. А Python программанында болсо кайсы жеринде өзгөрмөгө маани берилсе, ошол жерде автоматтык түрдө өзгөрмөлөрдүн тиби аныктала берет. Программанын аткарылышы менен ар бир өзгөрмөнүн тиби динамикалуу түрдө өзгөрөт. Учурда өзгөрмө кандай типте экендигин type буйругу менен аныктоого болот. Өзгөрмөгө маани берип, type командасы менен өзгөрмө кайсы типте экендигин көрүүгө болот. Мисалы, Python программалоо тилинин командалык сапчасына x барабар 20 деп туруп, type x деп жазып enterди бассак, класс int деп чыгат. Демек, x өзгөрмөсүнүн мааниси бүтүн типтеги чоңдук экендигин байкап турабыз. X барабар 7,9. Type X. Бул учурда класс float. Демек, X'тин мааниси анык типте экендиги көрсөтүлдү. X барабар тырмакчанын ичинде асман. Type X. X'тин мааниси саптык типтеги чоңдук экендиги str деп баяндалып турат. X барабар true. Type X. X'тин мааниси логикалык типте экендиги көрсөтүлдү. Класс bool деп. Балдар, биз бүгүн силер менен Python программалоо тилинин алфавити, кызматчы
сөздөрү, идентификатор түшүнүгү жана берилиштердин типтерине токтолдук. Силер үчүн түшүнүктүү болду деп ойлойм. Келгиле, сабакты кайталап өтөлү. Python программалоо тилинин алфавитин эмнелер түзөт? Python программалоо тилинин алфавитин латындан чоң жана кичине тамгалары, араб цифралары, атайын белгилер. Python программалоо тилинде 100 жана 100,0 эки санынын айырмасы эмнеде? 100 бул бүтүн типтеги сан, int тибиндеги. 100,0 бул анык типтеги сан, float тибиндеги. Төмөнкү берилген берилиштердин типтеринин аталыштары менен белгиленишин дал келтиребиз. Демек, A'да бүтүн, Б анык, В саптык, Г логикалык. Демек, оң капталында жазылган 1, 2, 3, 4 деген номерлер менен белгиленген типтердин аталышы кайсыга дал келет? Демек, бүтүн бул int тибинде, анык float тибинде, саптык str тибинде, логикалык bool тибинде болот. 5. Python программалоо тили канча режимде иштейт? Python программалоо тили 2 режимде иштейт. Биринчи командалык режимде, 2 программалык режимде. Python программалоо тилинин командалык режиминде төмөнкү саптардын удаалаштыгын жазганда А өзгөрмөсүнүн тиби кандай болот? А барабар 10, type A. Б. Апострофтун ичинде 10, пробел 10, type A. В. А барабар false, type A. Г. А барабар 12,0, type A. Демек, A'зы int тибиндеги чоңдук экен, Б string саптык чоңдук экен, В логикалык чоңдук bool тибиндеги, Г анык типтеги чоңдук float. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда Python программалоо тилинин алфавити, кызматчы сөздөрү, идентификатор түшүнүгү жана берилиштердин типтерине токтолдук. Силер үчүн сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.